Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр биз сиздердин назарыңызда Жумабаева Гулейм Абдысаматовна, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын ага илимий кызматкери, өспүрүмдөрдү имандуулукка, маданияттуулукка тарбиялоодо үй бүлөнүн мааниси деген темада маек куруп бермекчи. Үй бүлө бул капкалуу кала деп кыргызыбыз элибизде айтылган. Үй бүлө бул кичинекей институт, кичинекей шаар, кичинекей өзүнчө мамлекет. Имандуулукка тарбиялоодо үй бүлөнүн мааниси бул илгертеден кыргыз үй бүлөлөрдө өтө жогору маани берилип келген. Деги эле миң жылдыктар, муну эки 20-кылымга чейин миң жылдап үй бүлөлөр тарбиялаган имандуулукка балдарды. Мына 20-кылымдарда эле мектеп өзүнө тарбия маселесин мойнуна алып калган. Ага чейин болсо баардык маселелерди үй бүлөнүн эле чегинде чечилип келген. Мурда Европа континентинде духовный воспитание деген дагы бул иманга тиешеси бар болгондуктан кичине айта кетели. Мурда христиан духовенствосы билим берүү эмесин колуна кармап турган экен. Биринчи француз материалисттик эмеси педагог балдардын тарбиясын, рухий тарбиясын мектеп жана үй бүлө алышы керек деп биринчи айтып чыккандардан ушу Песталоцци болгон. Ошондон баштап мектеп жана үй бүлө балдардын адептик, рухий, имандык, маданияттуулукка тарбиялоо маселесин мектеп жана үй бүлө алып келатат. Ошондон баштап бул мектептин жана үй бүлөнүн көбүнчө мойнуна жүктөлгөн. Жана буга жалаң эле мектеп менен үй бүлө эмес, башка маалымат каражаттары, мамлекет, искусство каражаттары жана башкалардын да тиешеси бар. Эми имандуулук деген эмне? Биринчи ошол жөнүндө сүйлөп айтайлы. Бул болсо бул араб тилинен келген сөз экен. Имандуулук жаратуучунун жалгыздыгына, периштелерге, ыйык китептерге, пайгамбарларга, тагдырга, кыяматка жана сурак берүүчү күндө жараларына ишенүү деп эметилет экен. Формулировкаланат экен. Бул мурда биздин адептик рухий тарбиябыздын ичинде жок нерсе болчу, азыр кирип атат. Мурда рухий тарбия советтик педагогиканын ичинде бар болчу, бирок имандык тарбияны алып таштаган эмеспиз. Буну биздин педагогикабыздын башатында Арабаев, Касым Тыныстанов окшогон чоң имандык тарбиянын маанисин жакшы түшүнгөн педагогдор болгон болчу. Ошолор жакшы осуяттарды калтырып, имандык тарбиянын усулдарын көргөзүп, үйрөтүп кеткен экен. Муну адаги каражаттар менен, этнопедагогикалык каражаттар менен, элдик педагогиканын берметтери менен жана башка ушул сыяктуу каражаттар аркылуу, хотя биз тиги Советтер Союзунда атеисттик идеологиянын эмесинде болсок дагы, формалдуу түрдө худо-бед орусча айтканда азбы, жаманбы, жакшыбы тарбия жүргүзүлүп келген. Бирок бул тарбия формалдуу экендигин мына азыр түшүнүп жатабыз. Азыр Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин, Манас атындагы Кыргыз-Түрк университеттин конференция мына былтыр 3 жыл мурда имандуулукка, адептүүлүккө, маданияттуулукка балдарды тарбиялоо жылы деп атадык элек. Ошол жылдарда ушундай чоң конференциялар өткөрүлүп, ушул имандык маселе боюнча көп конференцияларда талкуулар жүргүзүлүп, жогорку окуу жайдын окутуучулары дагы ушул маселелерге кайрылып атышат. Өзгөчө мына эки Ош Муунун педагогторунан, Чыгыш Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинен, Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин, Арашам гуманитардык институттун, КырСУнун педагогтору жана башка жогорку окуу жайдын педагогтору ушул маселелерге кайрылышууда. Бул имандуулукка мурда биз формалдуу көңүл бөлүп келген болсок, азыр терең түшүндүрүү маселелерин жүргүзүү актуалдуу болуп калгандыгын прогрессивдүү педагогдор мойнубузга алып атабыз. Имандуулукка баардык
жакшы сапаттар кирет. Адамдын ак ниеттүүлүгү, адамдын пейилин кенендиги, айкөлдүк, ойдун тазалыгы, сабырдуулук, чын пейилден адамга мамиле кылуу, адамга жакшылык каалоо, чынчылдык жана башка баардык оң сапаттардан 80 ушул ыймандуулукка кирет экен. Ал эми ыймансыздыкка болсо кара мүртөстүк, ичитардык, ачкөздүк, калпычылык, көрө албастык жана башка баардык терс сапаттардын баардыгы ыймансыздыкка кирет экен. Эми биз ыймандуулук дегенди мындай карап көрдүк дагы, мурда биздин этика илимибизде 200 оң сапаттар, 200 терс сапаттар айтылчу эле. Бул ыймандуулук ошол эле эмеспи деп көрсөк, жок, айырмасы бар экен. Ыймандык тарбиянын эмеси башкача экен. Бул жерде көп нерсе ойлоно турган маселелер көп экен. Муну атай изилдей турган чоң эме бар экен. Эми маданияттуулукка тарбиялоо. Маданияттуулук деген эмне? Маданияттуулуктун түрлөрү жөнүндө кичине сүйлөй кетеличи. Биздин доорго чейинки байыркы маданияттар деп айтабыз. Булар болсо байыркы грек маданияты, байыркы Рим маданияты, байыркы Египет маданияты, Кытай маданияты, байыркы Кытай маданияты, байыркы индус маданияты жана башка байыркы маданияттар. Булар бири-биринен айырмаланган маданияттар. Биздин доорго келели. Биздин доорго келсек, христиан маданияты, ислам маданияты, андан кийин иудаизм маданияты, буддизм маданияты, язычество, отко сыйынган элдердин маданияты жана башка толтура маданияттар болгон. Эми маданият деген эмне өзү? Орусча культура деген сөз латын тилинен которулганда бул билим берүү, тарбиялоо, иштетүү деп которулат экен. Башкача айтканда маданияттуулук бул иштетүү, тарбиялоо, билим берүү аркылуу калыптана турган нерсе экен. Маданияттын түрлөрү көп экен. Эми азыркы мезгилдердеги маданияттар кандай? Бул глобалдык саясат келип калды. Демократиялык мамлекеттер түзүлүп атат. Мамлекеттер азыр демократиялык жолду багыттык кабыл алышты. Демократиялык маданият, чыгыш маданияты, батыш маданияты, улуттук маданият жана башка азыр деле маданияттын түрлөрү бар. Маданият эмнеге, кандай эмнелерге көз каранды? Бул коомдук экономикалык формация кандай болгон? Түзүлүш, мамлекеттик түзүлүш кандай болгон? Кандай идеологиянын негизинде билим берилген? Кандай философиялык көз караштык элдер карманган? Кандай багытта кетип бараткан? Установкалары кандай? Тарбиялары кандай? Мына ошого көз каранды болушат экен. Биз адептүүлүк жөнүндө сөз кылып атабыз го. Адептүүлүк бул болсо адамдын тышкы маданияты. Ал эми ыймандык жөнүндө сөз кылып атабыз. Ыйман бул адамдын ички маданияты. Адамдын тышкы маданиятына көп көңүл бөлүп, ички маданиятына көп көңүл бөлбөй коюу чоң проблема экен. Муну кийинки мезгилдерде педагогдор жакшы түшүнүп келатабыз. Бирок мындай да, баардыгын бир эле эмени кыска мөөнөттүн ичинде чечип коюш кыйын экен. Бул ички адамдын ички рухий дүйнөсүнүн тарбиясы бул өтө оор маселе экен. Мурда бул маселеге жеткиликтүү көңүл бөлүнбөй келгендигин азыр мойнубузга алып атабыз. Анткени советтик педагогикада ыймандык тарбия деген жок. Анда бар адептик тарбия, рухий тарбия, эмгектик тарбия, экологиялык тарбия, эстетикалык тарбия, дене тарбиясы, саясий тарбия, акыл тарбия жана башка тарбиянын баардык түрлөрү, идеологиялык, атеисттик. Бирок ыймандык тарбия бул формалдуу гана айтылып келгендигин биз эми түшүнүп атабыз. Эми муну азыр прогрессивдүү эмелер педагогдор түшүнүү менен мамиле кылып атышат дагы. Мурда биз мындай деп түшүнгөнбүз. Ыймандык тарбия бул духовный тарбия, орустардын духовный тарбиясына идентичтүү эле идентификациялаганга боло турган эле нерсеби деп ойлогонбуз. Болбой турган нерсе экен. Бул экөөнүн айырмасы бар экен. Айырмасы чоң эле экен. Азыр Россия өлкөсүндө, федерациясында дин маданиятынын негиздери киргизилди.
ошонун негизинде бул рухий тарбияга көп жаңылыктар кирип атат. Биз ошол эле материалдарды пайдаланып ыймандык тарбияга эметип мындай салыштырып иштеп көрсөк кандай болот деген ой келдик. Бирок христиан маданияты менен ислам маданиятындагы айырма өтө эле чоң экен. Бар экен, көп эле айырма бар экен. Көп нерсе окшоштугу болгонуна карабастан ажырым деле бар экен. Ошондуктан ыймандык тарбия бул башка тарбия, ар бир нерсенин өзүнүн орду менен, өзүнүн эмеси менен болгону туура. Эми маданияттуулукка кантип тарбиялайбыз? Ыймандуулукка кантип тарбиялайбыз? Азыр биз эми китептерди жазып атабыз жаңы мада эмелер боюнча. Ушул жаңы чыгып жаткан адабий источниктерди пайдаланып жазып жатабыз. Биз дин аркылуу өтө катуу кете албайбыз, анткени педагогторубуздун баардыгы атеисттик доордо чоңоюп, тарбияланып, билим алып калышкан. Ошондуктан бул жагына биз каршылык көрсөтпөйбүз. Аларды ошол динди түшүнгөн адамдар өздөрү иштеп атышат, аларга эркиндик берилсин, Кудай аларга жардам берсин демекчибиз. Биз педагогтор мурда педагогиканын негизинде, психологиянын негизинде иштеп көнүп калганбыз. Ошондуктан ыймандык тарбиянын мындайча, башкача жолдору бар экендигин изилдөө жүргүзүп атабыз. Мына береки азыркы мезгилдерде стресске келген балдар бул эмненин натыйжасында стресске келип атышат? Азыркы мезгилде депрессия болгон окуучуларыбыз бар. Бул эмненин натыйжасында депрессия болуп атышат? Азыркы мезгилде агрессивдүүлүгү жогорулап кеткен балдар бар. Булар эмненин натыйжасында агрессивдүүлүгү жогорулап кетип атат? Жана башка рухик проблемалары бар балдарыбыз көбөйүп атат. Эмненин натыйжасында булар ушундай рухий кризиске келип атышат? Мунун баардыгынын эмеси болсо биздин тарбия маселебизде, советтик педагогикадагы кемчиликтерди мына азыр түшүнүп атабыз. Кандай кемчиликтерди кетирип эметкенбиз? Адептикке биз жакшынакай тарбиялаганбыз. Адептүү бол, ата-энеңе кайрымдуу бол, балдарга жамандык кылба, жакшылыктарды кыл, жакшы үлгү көрсөт, жаман үлгү көргөзбө, жакшы жол менен жаша, жаман жолго барба, адал нерсени карман, арам нерсени жебе, жакшы жолго бас, жаман жолго баспа, пайдалуу нерсени кыл, зыяндуу нерсени кылба. Мунун баары эле айтылып келаткан. Советтик педагогикада көп нерсе айтылып келаткан болчу. Эмненин натыйжасында мына берекиндей кризиске келип калышты? Ошол кемчиликтерди эменин табуунун натыйжасында биз мындай эмеге келдик. Депрессия бул адамдын кайгысы, санаага батышы, өзүнүн маанайын көзөмөлдөй албай калышы, ой жүгүртүүсүндө негативдүү ойлордун үстөмдүк кылышы, позитивдүү ойлордун жетишсиздиги, маанайынын төмөндөп кетиши жана башка ушул сыяктуу маселелер. Бул эмне үчүн маанай ушундай төмөндөп атат? Асман Кудай буйруса ачык эле турат. Жашоо Кудайга шүгүр жакшынакай. Эмне үчүн ушундай дүйнөнү балдарыбыз караңгы түстө көрүп, жарык түстө көрбөй атат? Мунун баардыгы ыймандык тарбиядагы жетишсиздигинин натыйжасы экендигин түшүнүп атабыз. Эми биз буга жараша эмне кылышыбыз керек? Биз мурда адамдын денесин, анткени деген адамдын биздин педагогика материалисттик, лениндик философияга негизделген педагогика болчу. Ошондуктан адамдын денесинде баардык жакшы нерселер, баардык керектүү нерселердин баардыгын камсыз кылган болсок, адептүүлүккө тарбияласак, акыл эсин өнүктүрсөк, интеллектин жогорулатсак, аң сезимдүүлүгүнө таасир берсек, Кудай буйруса жакшынакай эле болот деген пикирде жашаганбыз. Педагогтордун ою ушундай болчу. Анан ошондой эме менен жашап келатканбыз, турмуш башканы көрсөтүп салды. Эми биз адамдын, педагог өзү адамдын душасынын, адамдын ички дүйнөсүнүн инженери болуш керек экендигин түшүндүк. Бул маселеге мисалы мындай: хирург операция жасап аткан мезгилде анын операциясына эч ким кийлигишпейт. Эгерде ал кичинекей жаңылыштык кетирсе, адам ошол замат өлүп калат. Педагог дагы ошондой эле адамдын ички дүйнөсү менен иштей турган кесип, бул деле өзүнчө чоң илим. Анын ишине
мурда коммунисттик идеология, кийин деле айтор жогору жактан съезддердин эмесин аткаргыла, тигил бул партиянын эмнелеринде отуруп педагогдордун ишине кийлигишүүлөр көп болгон. Азыр деле бар. Өткөндө бир эмеден айтылып калды, тамаша иретинде юмор. Мугалимдер келгиле, силерди даргазасыңар дептир. Анда мугалимдер бизди даргаза турган арканды өзүбүз ала барайлыбы, силер даярдап коесуңарбы деген сөз айтышкан экен. Бул эми юмор. Бирок юмор чындыктын эмесинен келип чыкты да. Анекдот сыяктуу да. Чындыктын турмуштагы бир көйгөйдүн натыйжасынан келип чыккан юмор да. Мугалимдин иши дагы ушунчалык уникалдуу маселе экен, өтө татаал маселе экен. Биздин ишибизге деле кийлигише ырышып, жогору жактагылар көп зыяндарды келтирип койгон экен. Биз азыр аны түшүнүп атабыз. Бирок мурдагыларды күнөөлөй бергенде эмне пайда табабыз? Андан көрө азыр көйгөй кандай болду? Ушул көйгөйдөн кантип чыгыш керек? Кыргыз билим берүү академиясынын эмесинде экинчи корпусундагы экинчи борбордо ушул маселелерди изилдөө жүргүзүлүп атат дагы, ушул маселеден чыгуу боюнча эмне кылыш керек? Атайын китептер жазылып, атайын мугалимдер үчүн атайын программалар түзүлүп, методикалык колдомолор жазылып, иштеп чыгып атабыз. Окуучулардын психологиялык көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору деген китеп чыкты. Бул ушул жанагы көйгөйлүү балдарга жардам берүү үчүн ата-энелерге, мугалимдерге, психологдорго, тарбия завучтарына жана башка кыргыздын патриот жарандары деп айтайлычы, анткени деген тарбия маселеси деген бул оор маселе. Бул жалаң эле мектептин жана ата-эненин мойнуна жүктөлгөн маселе эмес. Буга башка жарандарыбыз дагы аралашса жакшы эле болот. Анткени тарбияга ким көп салым кошкон болсо, тарбия билим берүү алдыга жылган болсо, мамлекет эртең гүлдөп өсөт экен. Деги эле тарыхты карап көрсөңөр, тарбия маселесине кайсы өлкө көп билим берүү маселесине көңүл бөлгөн болсо, ошол мамлекеттер гүлдөп өсүп атпайбы? Ким жакшы карабай, жакшы көңүл бөлбөй койгон болсо, ошол мамлекеттер артта калып жатпайбы? Ошондуктан бул китептерди карап, окуп, пайдаланып, жаштарыбызга, балдарыбызга, окуучуларыбызга жардам берсе жакшы эле болот деген пикирдебиз. Биринчи жолу кыргыз билим берүүнүн эмесинде, тарыхында биринчи жолу тарбиялык иштердин программасын иштеп чыктык. Ошол тарбиялык иштердин эмесинде үй бүлөлөр менен иштөөнүн тематикалар жазылды. Ошолорго жакшылап көңүл бөлсөңүздөр деген пикирдебиз. Жаштардын маданияттуу чоңоюшуна дагы көңүл бөлсөңүздөр деген сунуштарды айтмакчыбыз. Бул маселе боюнча дагы көптөгөн иштерди иштесек жакшы болот эле деген ойдобуз. Эми гуманизм деп мурда гуманисттик философиянын негизинде тарбияласак деле ыймандуу болбойбу? Гуманизм адамгерчиликтүүлүккө тарбиялоо, бул ушунун өзү деле ыйман эмеспи деген пикирде болгонбуз. Мунун деле көрдүк. Биз атеисттик негиздеги философиянын негизинде педагогика менен да тарбияладык. Идеалисттик философия менен негизинде тарбиялаган педагогдордун да тажрыйбаларын азыр изилдеп көрүп, окуп, үйрөнүп жатабыз. Деги эле философиялар объективдүү, субъективдүү бир нерселер менен иш жүргүзүлөт экен дагы, анан кийин кемчилиги кийин табылат экен да. Анан философиянын кемчилиги табылгандан кийин педагогдор мынтип демек мына жерде философтордун кемчилиги мындай жаңылыштыгы болгон экен, биз педагогикада мындай жаңылыштык кетирип алган экенбиз дейбиз. Анан ошентип отуруп, анан кийин бул кемчилигибизди эми кантип оңдойбуз? Мына азыр ушул этапта иштеп атабыз. Ушул этаптан биз балдардын тарбиясына, мына ыймандык тарбияга өзгөчө. Мурда дененин гана эмесине көңүл бөлгөн болсок, азыр адамдын рухий денечеси, эмоционалдык ички нафсиси бар экен. Муну дагы табигатын изилдеп көрүш керек экен. Рухунун табигаты кандай болот? Адамдын дилинин табигаты кандай болот? Муну да изилдеп көрүш керек экен.
ушуну изилдеп көрүп, ушуну таанып, түшүнүп, андан кийин барып туруп окуучуларга, ата энелерге, педагогдорго эмени жазып туруп, ошондо ушул тарбия иштерин жүргүзгөн болсок, ишибиз натыйжалуу боло тургандыгын эметип атабыз, баамдап атабыз. Астралдык денесин болот экен адамдын, астралдык денесинин табигаты кандай болот? Адамдарга жын берилген экен, мунун табигаты кандай болот? Мына ушулардын баарын изилдеш керек экен. Муну изилдеп турганан ошол изилдепген менин натыйжасында барып туруп анан кийин жазыш керек экен. Биз ушул эмеге келдик, жыйынтыкка келдик. Мындан аркы эмебизде болсо, мурдагы эски педагогикалык адабияттардын негизинде тарбиялабай, жаңы концепцияларды иштеп чыгайлы, жаңы программаларды түзөлү, жаңы методикалык колдомолорду берели. Ошол колдомолордун негизин пайдаланып, мугалимдер, класс жетекчилер иштесе экен деген үмүт кылабыз. Ал эми үй бүлөлөр, ата энелер болсо, ошол педагогика илиминдеги жаңылыктарды пайдаланып, үй бүлөлүк тарбиядагы балдарыңыздарга жардам берсеңиздер деген жакшы пикирди айтмакчыбыз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, асманыңыздар ачык болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Балдардын дил соолугун, ден соолугун, рух соолугун жана башка өнүгүүсүн, өсүшүн, билим сапатынын жогорулашын, аң сезиминин жогорулашын тилек кылайлы, Кудайдан суранайлы. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, жакшылык берсин. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки жолугушка чейин саламатта болуңуздар.